Бишкектин номер 27-ci 1 май жана номер 29-cu Свердлов шайлоо округдарында жогорку кеңешке депутаттарды шайлоонун үгүт-өнөктүгү өтүүдө. Бул эки округда былтыр өткөн парламенттик шайлоодо талапкерлерге караганда баарына каршы добуш бергендер басымдуулук кылгандыктан жыйынтык жокко чыгып, кайра шайлоо дайындалган. Азыр жымжыртык күнүнө туура 5 күн калды. Маанилүү маектин бул жолку чыгарылышында биз шайлоо тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев менен маектешебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин талкууга сиздер да катышсаңыздар болот. Ал үчүн 0312 67 04 76 номер аркылуу байланышка чыгып, тема тууралуу сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Узарбек Казиевич, саламатсызбы? Саламатсыз. Биздин студияга кош келипсиз. Жогоруда белгилүү өттүм, ушул Бишкек шаарында жайгашкан эки округ боюнча ушул кайра шайлоо дайындалды эле. Азыркы учурда үгүт кампаниясы жүрүүдө. Жалпы ушул эки округ боюнча канча талапкер атсалышууда? Башында 72 жарандан арыз түшкөн, ушул шайлоого катышуу боюнча ниетин билдирүү. Анын ичинен 52 талапкерди биз каттаганбыз. Калгандары кээ бирөөсүнүн документтери туура эмес болуп калды, кээ бирөө ошол баш тарткандар да болгон да. Азыр 51 талапкер катышып атат. 1 май шайлоо округунан 26, Свердлов шайлоо округунан 25 талапкер катышып атат бүгүнкү күндө. Башында айтып кеткендей, үгүт иштери жүрүп атат. Талапкерлерге биз дагы жанагы биргеликте шайлоочулар менен тааныштыруу иретинде жыйындарды өткөрүп берип атабыз. Андан тышкары өзлөрү талапкерлер баягы өзлөрүнүн ыкмасына жараша мыйзам чегинде үгүт иштерин жүргүзүп атат. Жолугушууларды өткөрүп атышат, жанагындай баннерлерди чаптап атышат, теледен, радиодон, көчөмө-көчө, үймө-үй кыдыргандар да болуп атат. Жалпысынан шайлоо өнөктүгү мындай бир тынч өтүп атат десек болот. Бирок арыздар бар, жок эмес. Бири-бирине жазган арыздар бар, же болбосо активдүү жарандар арыздар менен кайрылып атат. Ушул мыйзам бузуу биз байкадык, ушул аракеттеринде талапкерлердин ушуну карап коюңуздар дегендей болуп атат. Аз эмес, көп эмес бар. Бизде атайын жумушчу топ бар, ошо үгүт иштерин мониторинг кылуу, үгүт иштерин кандай жүргүзүп атышат, көзөмөлгө алуу боюнча. Ал жумушчу топто да бир топ арыздарды карап, ар кандай чечимдер кабыл алып атабыз. Жогоруда баа 72 жаран ушул шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз калтырган, бирок баа шайлоого катышып атканы 51 болуп атпайбы? Эмненин негизинде баа элек өттү? Талаптар кандай эле? Талаптар мыйзамда көрсөтүлгөндөй баягы күрөө бар 100 000 сомдук. Кээ бирөөлөрү ушу 5-6 адам ошол 100 000 сомдук күрөөнү акчасын төлөп жетише албай калышты. Анткени баягы шайлоо маалында банктар бардыгы билесиздер Кыргызстан боюнча дем алыш күнгө карабай иштечү эле. Бул кайра шайлоо болгондуктан, бул эки эле округда болуп аткандыктан ошо банктар кээ бир жетишпей калдык деп, банктар аркылуу төлөгөнгө деп айтышты. Бирок банктар айтты, биз иштеп эле аттык. Эгер эсебинде жана фондунда өзлөрүнүн шайлоо фондунда акчасы болгондо которгонго мүмкүнчүлүк бар эле деп алар айтты. Кээ бирөө жанагындай жогорку билим дегенде бар кандай документтер. Ушул жогорку билим боюнча канчасы катталбай калды? Диплом чыры дагы бул шайлоодо да болбодубу? Өткөн шайлоодо болду. Бул шайлоодо азыр мен так билгеним ушу Момбеков биз каттоодон баш тарттык. Ал сотко берген, бирок соттон утулуп калды. Эмне үчүн биринчи сотто уткан, күздө өткөн шайлоодо кийинкиде мындай абал болуп калды? Ушул суроону сотторго берсек жакшы болот го дейм да. Анткени аны биздин чечим биринчиде деле ошондой болчу, ушкан чечим экинчисинде деле ошондой болду да. Соттордуку жанагындай болуп калды. Эми аларды биз талкуулабайбыз. Ушул түшүп аткан арыздардын басымдуу бөлүгү баягы кандай мыйзам бузуулар боюнча? Талапкерлер өздөрү бири-бирине жазганбы же баягы жарандык активисттер байкоого алып жанагындай бир мыйзам бузууларды көрүп калып анан атайын ыйгарым укуктуу органдарга жазып атышабы кандай? Көбүн эсе жанагы үгүт материалдарын, баннерлерди мектепке же бала бакчага же ооруканага жакын, 100 метрден жакын жерге жайгаштырып алды деген арыздар көп. Бирок жанына барып текшергенде андай деле чыкпай атат. Анан эң таң калыштуусу ушул арыздардын мындай жазылганы дагы формасы да окшош, бирок ар кайсы жарандардан келип атат. Ал жарандарды биз баягы базадан текшерсек, ушул Свердлов менен 1 май шайлоо округунун тургундары деле эмес.
кээ бирөө ошто, кээ бирөө нарында регистрация болгон экен. Калтырган телефондоруна байланышсак көбүн эсе жооп беришпейт. Жана отурумдарга бирөө да келген жок, шаар салгандардын көбү келген жок. Бир экөөсү бар. Мындай мен жаздым деп алар келип өзүнүн позициясын мындай коргоп атат да. Өзүнүн позициясын туруп, көбүнчөсү жанагындай болду. Анан кээ бирөө телефонун алып, бул эмес, бирок мен ал жаранды тааныйм, ал жигитти тааныйм, бирок мен башкамын. Мен айтып коеюн деп, кээ бирөө болсо телефонун алып, мен жок эле карай бергилечи деп атат. Ошол боюнча биз кече дагы бир кайрылуу кылдык. Жарандарды да мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылсын, анткени бул жана кээ бир талапкерлерди шайлоодон мындай алаксытуу да, атайлап дегендей да маани калтырат. Анткени барганда ошол тилкедеги жанагы участкалык комиссиянын мүчөлөрү барып карашат да. Биз бул жерде отуруп маалымат келгенде биз округтук комиссияга беребиз, алар өзүлөрүнөн кийинки турганга берет. Барып караса андай баннерлерде де болбой аткандары бар. Ошондой эле кээ бир сыны өкүлдөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, интернет булактарына кээ бир талапкерлер ушу менин аброюма шек келтирген маалыматтарды жазышты, ошону жокко чыгарып бергиле деген кайрылуулары да бар. Өткөндө бирөөсү туура эмес чыгып калган экен деп мойнуна алып, кечирим сурап ошол жерден жыйындан анан кайра ошого жанагы опровержение беришти. Бир интернет булак болсо жок, бизде маалыматтарыбыз так, бирок маалыматтарды бере албайбыз дейт. Аны биз укук коргоо органдарына кайрылдык, аны аныктап чыгышсын. Эгер ал жерде жанагындай добуштарды сатып алуу жөнүндө болуп атат, жанагы маалыматтарды, данный деп коет, личный данный чогултканы боюнча, жана паспортный данныйларды чогултуп аткан бир аудио запись бар экен. Ошону айтышты, бирок ким десек айткан жок. Ошондуктан биз укук коргоо органдарына кайрылдык эми азыр. Алар да карап чыкса, мындай жалпысынан тынч эле кетип атат. Ушул боюнча урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерде дагы ушул шайлоо темасы, анын ичинде ушул Үйгүт компаниясынын жүрүшүндөгү кандайдыр бир мыйзамга жат аракеттерди байкаган болсоңуздар, ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө сурооңуздарды узатып, эфирдин жүрүшүндө жооп алсаңыздар болот. Ал үчүн мен дагы бир жолу эскерте кетейин. 670476 байланыш номери иштеп жатат. Бишкек шаарынын коду 0312. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул Узарбек Казиевич, бизде азыр телефон байланыш бар экен. Эгер мүмкүн болсо кабыл алсак. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду узатсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сиздердин могу бирде чабдан жакшы жагып атат, КТРде жакшы жаңылык болуп турат. Анан силерге бир алло. Угуп атабыз, сурооңузду узата бериңиз. Узарбек мырза. Угуп атам. Шайлоо боюнча мындай. Менде бир эле суроо бар, эч кандай эмне жок дейчи. Бул өткөнкү 6-саздагы депутаттардын бирин эмес, экичөө кайра шайлоого келип атат. Сиздин оюңуз боюнча кандайча бул шайлоого кайра эле баягы 6-саздын депутаттары кайра келе берет? Мен ойлоп атам, мынчалык эмне аракет болот? Бул коррупциянын баш белгисиби, же болбосо элди сыйлаганыбы ушу кандидаттардын? Анан Узарбек мырза, сизге чоң рахмат, ушуга жооп берип койсоңуз. Рахмат. Эми бул суроо президенттик мөөнөт бар, чектөөчү. Мурун бир мөөнөт болчу 6 жылдык, азыр 5 жылдан 2 мөөнөт деп конституция жазылып калды. Депутаттыкка чектөө жок. Канча болсо деле катыша берсе болот. Кээ бир биздин жарандарыбыз бар, 6 сазывдын депутаты болгондор бар да, анткени баягы легендарлуу парламент деп аякта дагы депутат болуп, андан бери катар менен келаткандар да бар. 3-4 сазывга депутат болуп аткандар бар. Анан бул 2 шайлоо округунда күзүндөгү 28 ноябрда катышып, ушул округтан жанагы баарына каршы пунктуна дагы аз алып калган талапкерлер кайра катышып атат. Анткени ал мыйзамда чектөө жок экен, укугу бар. Жанагындай талаптарга жооп берсе, жогорку билими бар, 25 жашка толгон, активдүү, пассивдүү шайлоо укугуна ээ болгон жараныбыз ошондой эле жанагындай 100 000 сом күрөө төлөсө, ал талапкер болуп катталууга укугу бар. Андан аркысын шайлоочулар добуш берсе, көбүрөөк добуш алганы депутат болуп келет. Биз радиого барганда дагы ошо көп суроолор келет, ушул бюджет боюнча кайра эле шайлоо болуп атат, акча кетип атат. Эми анын эки жагы бар да, туура оңой эмес акчалар кетет. Мисалы азыр ушул бир эки округдагы шайлоого, кайрадан шайлоого 18 миллиондон ашык акча кетет. Бул уюштуруу иштерине, бир округдун уюштуруу иштерине 6 миллиондон ашык, дагы бирөөнүн 6 миллиондон ашык.
Анан ошондой эле борбордук шайлоо комиссиянын аппараты иштеп атат ал боюнча. Андан тышкары бюллетендерди жазыш керек. Ошондой маселелер менен 18 миллиондон аша акча кетет. Бирок эгер татыктуу депутат тандап алса шайлоочулар, ал депутаттын ишмердүүлүгү менен мүмкүн кийин кандайдыр бир коррупциялык иштер токтотулуп, же болбосо дагы жакшы иштер болуп, мүмкүн миллиарддаган акча мамлекетке пайда келтириши мүмкүн. Ошондуктан шайлоочулар тандоону жакшы кылыш керек, жакшы тандаш керек. Кандай болгондо да ошо шайлоочулардын элегинен өтүп келген талапкерлер депутат болуп киришет. Ушул көрөрман 6-чакырылыштын депутаттары кайра эле келе жатат деп атпайбы? Бирок ошол эле учурда сиз да жогоруда белгилеп өттүңүз, мурдакы шайлоого катышып, жана баарына каршыдан утулуп калгандар да кайра бара жатат да, анан ушул жерден мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылчылык барбы деген, эми бир шайлоодон утулуп калдың, экинчисине жөн эле кой деген мыйзамдык чектөө керекпи? Себеби ал көрдү да биринчиде сынактачы, анан экинчисине барып зарылчылык эмне? Мурун 95-жылдан бери 2007-жылга чейин, 2005-жылдагы шайлоого чейин бир мандаттуу округдардан шайланып келчү эмес беле? Ал мыйзамда ушундай бар экен норма. Эгер ошол жерде жанагындай баарына каршы болуп утулуп калса, анда ал талапкерлер катышпай, жаңы талапкерлер катышыш керек дегенчи. Логикалык жактан алганда бул деле туура. Туура, логикалык жактан туура, анан акыйкаттыгы деле туура болуш керек. Мүмкүн ошол округдун шайлоочулары, жашоочулары жанагынча 10-20 деген талапкерлердин арасынан татыктуусын көрө албай, жок башкалары келсин дегендей мааниде баарына каршы пунктуна берди да ошто. Ошондуктан мүмкүн бул дагы туура айтасыз, мыйзамга өзгөртүү киргизгенге, жыгылган күрөшкө төйбөйт болуп кайра катыша берген. Мыйзамга өзгөртүү киргизгенге шарт бар да, бул боюнча дагы карап чыкса. Муну жогорку кеңештин депутаттары киргизет. Өзгөртүүлөрдү дагы алар киргизет, кабыл алат алар өзлөрү дагы. Мисалы диплом боюнча мурун андай талап жок болчу да. Азыр ал талап кирип калган, анын кесепетин да көрүп атпайбыз. Бузарбек Азиз, бизде дагы бир байланыш бар экен, эгер мүмкүн болсо кабыл алсак. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду узатсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңузду берсеңиз болот. Мен мындай суроо берейин дедим эле, ушу депутаттар канча жылдан бери эл ушу айта берейинби? Угуп атабызбы сизди, урматтуу көрөрман? Канча жылдан бери, мына 30 жылдын жүзү болду. Эмне деген депутаттарды шайлап, чынын айтканда акчасын деле алып көрдүк, акчасын деле албай көрдүк, каршы чыгып деле көрдүк, анан баары бир өтүп алышат да. Анан мен азыр таң калам, ушул диплому бар адам гана шайланыш керек дегенгечи, менин апаларым мисалы үчүн саганчы болуп, эмгеги сиңип, аябай көптөгөн милдеттерди аткарып, анан жогорку кеңешке эмне эле Кыргыз ССР жогорку советине депутат болуп, кийин ССР жогорку советине депутат болуп ошентишкен. Эмне үчүн ошондой эмгеги сиңген адамдардан талапкер болбойт? Жалаң эле окугандын баары жалаң байлардын балдары. Азыр барып аткан жаштар дейсиңер, ошо жаштарды изилдеп чыксаңар, бүт байлардын балдары. Эмне үчүн карапайым кишилерден койбойт депутат? Жөнөкөй эмгеги сиңген кишилер бар. Мисалы үчүн аябай кыйын мамлекетке пайдасын тийгизип, элди багып аткан дыйкандар бар. Жакшы эмгекчил кишилер бар, врачтар бар. Илгери биздин айылда Үмүткөр Рысмамбетова деген бар эле, эже ССР жогорку советине депутат болгон жакшынакай адамдардан эмне үчүн келбейт? Чоң рахмат. Рахмат. Сурооңузга эми бул кимдин депутат болуп барышын ушу шайлоочулар чечет, добуш менен чечилет. Байды байлыгына карап шайласаңыздар, байлар келет. Билимине карап шайласаңыздар, билимдүүлөр келет. Тажрыйбага карап шайласаңыздар, тажрыйбалуулар келет. Парламент бул биздин коомдун күзгүсү да. Ошондуктан ал жерде ошо бүгүнкү күндөгү коомдо кандай процесстер жүрүп атса, ошого ыңгайлашкан талапкерлер өтүп келип аткандыр, ким билет анысы. Кээ бир айтып кетпедикпи, жана алдыда дагы ошо ар бир сазывка деле шайланып келгенге шарт болуп келатышат бир топ депутаттар. Мына бул жаңы 7-чи сазывка чакырылышка бир 70% жаңылар келиптир. Калган бир 30%га жакыны мурункулар деле кайра келди. 19 беле, 16 беле депутат ушундай болчу. Ушундай келиптир. Анан бул эмнени айтат? Ошол кайра келген депутаттар мүмкүн өзлөрүнүн округтарында, райондорунда эмгек кылгандыр. Ошо шайлоочулар менен тыгыз байланышып иштегендер. Анан добуш алып келип атышат. Ошондуктан бул жерде туура мурун эми ал союздун маалында ошондой саганчыны дагы, чабанды дагы, трактористти дагы, кызыл чачыны дагы эмгегин баалап, жанагындай социалисттик эмгектин баатыры кылып, андан кийин депутат кылып, Фрунзеге эле эмес, ал убакта Москвага дагы ССРдин жогорку советине депутат болгондор бар да. Кандайдыр бир электен өтчү, ал жерде баягы билесиздер, партиялык система болуп, коммунист болуш керек болчу,
ошол идеологияга берилген комсомолдук отряддардан өтүп келип анан иштечи да. Эми азыр биз рыноктук шартта жашап атабыз. Андай партиялар андан көп, өтө көп, идеологиясын билбейм, бирок партиялар өтө көп. Ошондуктан эң негизги чечүүчү күч бул шайлоочу. Ошондуктан 27 февралда барып, ошол эки округдун шайлоочулары азыр мына 25-26 киши деп атабыз. Тандоо да бар да, жакшы. Мындай айтканда, каалаган талапкериңиздерди шайлагыла. Шайлоого негизи активдүү катышууга чакырам. Анткени ошол Бишкек шаарында бир 30% тегерегинде шайлоочулар эле келет. Бирок тизмеде бардыгы бар, тизмесин каттайт. Анан жылдан жылга жаңы шайлоочулар да кошулуп атат да, балдар өсүп атат, жакшы келип атат. Ага карабастан бирок ушул 30%-тык көрсөткүч туруп атат да, ошо Бишкек шаарында айрыкча. Ушул эки округда канча шайлоочу тизмеге кирген? 110 миң шайлоочу Свердлов округунда, 105 миң Биринчи Май округунда. Ошо менен 215 миң шайлоочу катышат. Ага шайлоочу катышканга мүмкүнчүлүгү бар да. Ага 1% да кошулат да, ошо менен 215 миңден ашык бюллетень даярдалды азыр. Бирок бир маселе да, ушунча баягы 215 миң шайлоочу болот, анан талапкер канча добуш алса өтөт деген. Бул жерде пайыздык талап жок. Баягы мынча пайыз шайлоочулар келсе, шайлоо өттү деген деп. Канча пайыз келсе, 10 киши келсе өтөт. 10 киши келсе өтөт. Ошол келгендердин ичинен кимиси көп добуш алса, 10 киши катышып, 7 добуш алса, ошол өтөт дейсизби? Жөнөкөй көпчүлүк деп коет. Бул баягы 50% плюс 1 добуш дечи эмеспи, андай жок да. Ошол 10 киши келип, ошонун 4 добушун бирөөсү алып, 3-тү бирөөсү алып, бирөөсү 2-ни алып дегенде ушундай болуп калса, 4 добуш алган өтүп кетет да. Мындай айтканда, ошол талапкерлер жакшы активдүү иштеш керек. Кээ бирөө ошол талапкерди шайлагысы келет, колдойт, бирок шайлоого барбай коюшу мүмкүн да. Ошол күнү кызыктырыш керек шайлоого келгенге. Дем алыш күнү. Бул ушул кайра шайлоо болуп аткандыктан эле ушундайбы же негизи эле шайлоо системасындагы талап ушундайбы? Негизи шайлоо системасынын талабы ушундай. Айырмасы жок. Баягы 28 ноябрда өткөн шайлоонун талаптары менен азыркыныкы айырмасы жок. Негизги айырма ушул мөөнөттөр эле 3-төн 1ге кыскарган. Үгүттүгү. Мисалы үгүт иштери мур 1 ай болсо, 20 күндүн ичинде өтөт. Жанагы каттоого берген документтердин мөөнөтү бар. Ушулардан эле бир кыскараак. Калган талаптардын баары бирдей. Биз ушул мамлекет тарабынан мыйзамда көрсөтүлгөн кепилденген эфирдик убакыт бар. Аны да бердик, дебаттарды да уюштуруп бердик. 5-каналдан болуп атты. Анын баарын чучугулак аркылуу өзлөрү ким менен ким чыгып дебат кылат, ким менен ким чыгып кайрылуу жасайт, баардыгын уюштуруп бердик. Анан шайлоо фонду боюнча ушул 51 талапкер канча каражат топтоду, анан акыркы маалыматтар боюнча канчасын сараптап үлгүрүштү? Менде бүгүнкү күндө так маалымат жок, анткени күндө ал жерге акчасы түшүп атат да, ошондой эле күндө расход болуп кетип атат да. Бизде атайын контролдук ревизионный группа деп коет, контрольный ревизионный группа. Алар күндө көзөмөлдөп турат. Бирок бул ачык сайттарда, онлайн режимде көрүп турса болот. Кайсы талапкердин фондуна канча түштү, акча канчасы коротулду, анан каяка коротулду, кимге которду, кайсы келишим негизинде баардыгы көрүнүп турат. Бул ошол жанагы шайлоонун мындай конкуренттүү түрдө, атаандаштык түрдө өтүшүнө шарт түзүлгөн да, мыйзам чегинде. Анткени баягы акчасы көптөр деп атпайбы? Ошо жалаң эле акча менен күчү менен келбеш үчүн эң максималдуу 10 миллион сомго чейин ошол өзүнүн фондуна чогултканга мүмкүнчүлүгү бар. 10 миллион сомго чейин. Мүмкүн кээ бирөө 1 миллион сом менен чыгат, кээ бирөө 5 миллион сом менен чыгат. Бирок ошо 10 миллион сомду короткондо деле көрө элекпиз, анчага деле жеткирбей эле. Фондтон баягы карап туруп атабыз. Андан кийин отчетторун берет алар. Шайлоо бүткөндөн кийин биз отчетторун алабыз. Жанагы үгүтчүлөргө дагы акысын, айлык акысын ошол фонд аркылуу которуу жолу менен берет. Колдон колго акча төлөгөн болбойт. Тыюу салынган бул. Жанагы кайра шайлоо болуп аткандыктан баягы мөөнөт 3-төн 1ге кыскарып атпайбы? Жыйынтыкты чыгаруу мөөнөтү кандай? Ал деле ошол 3-төн 1. Ошондо февралдын 27-синде шайлоо өтсө, кайсыл датада жыйынтык чыгып, талапкер мандат алып отуруп калышы мүмкүн? 14 күндүн ичинде жыйынтык чыгат. 13-14 күндүн ичинде чыгат. Мурун 20 күндүн ичинде чыгыш керек болчу ошо 3-төн 1. Узарбек Казиевич, мынакей узаган 2021 жыл баягы жалаң шайлоонун жылы болбодубу?
президенттик шайлоонда көрдүк, референдумду да өткөрдүк, жергиликтүү кеңештердин шайлоосун да өткөрдүк. Анан мына корутунду катары ушул ноябрь айынын 28-inde парламенттик шайлоону өткөрдүк. Андан калып мына ушул 2 округда шайлоо өткөрүп атпайбызбы? Анан алдыдагы бир 4 жыл, 5 жылда шайлоо болбойт экен. Ушул 1 жылдын ичинде шайлоо системасындагы баардык көйгөйлөрүбүздү дагы көрдүк, жетишкендиктерибизди да көрдүк. Анан ушундан улам Борбордук шайлоо комиссиясы бир анализ жасап, аналитика жүргүзүп, мыйзамдардын пакетин жана өзгөртүү жана башка мындай жүргүзүлдү. Өзгөчө кайсыл жерибизди оңдоп түзөп алышыбыз керек экен, кийинкиге карата кайсыл жагыбызды дагы да бекемдеп өнүктүрүшүбүз керек экен дегендей. Азыр ал боюнча талкуулай элекпиз. Эмне үчүн дегенде, билесиздер, мына 2 округдун шайлоосун өткөрүп коюшубуз керек. Андан кийин 10 апрелде 16 жергиликтүү кеңеште шайлоо өтөт. Анын 3-ü шаардык кеңештер, 13-ü айылдык кеңештерде. Күзүндө да, октябрь айында да бар шайлоолор. Андан кийин ушу 25-жылга чейин пландарды карап чыктык. Ушундай жергиликтүү кеңештин шайлоолору бар, аз-маз айыл өкмөттөрдө. Ошол убакытта аралыгында туура айтып атасыз, ошо мыйзамдарды, мындай айтканда, кандай кемчиликтер болсо, ревизия болуп атайын. Бул деле былтыр эле жаңы өзгөртүү менен кирген мыйзам болду, конституциялык мыйзам. Шашылыш түрдө. Ошондуктан баягы шайлоочулар эле эмес, кээ бир талапкерлер да өздөрү түшүнбөй калып аткан убакыттар болду. Ошондуктан оюндун шартын эртерээк элге жеткирип коюшубуз керек да. Кабыл алып, бир 2 жыл, 3 жыл калганда эле. Ошо менен мына 2 жылдан кийин шайлоо болот, ушул тартип менен барасыңар десе, шайлоого чыгам деген саясий партиялардын лидерлери дагы, саясатчылар дагы, жаш саясатка аралашам деген ул кыздарыбыз дагы ошонун баардыгын аныктап алып, билип алып, даярданып анан барса жеңил болот. Өзлөрүнө да жеңил болот, шайлоочуларга да жеңил болот. Туура бул конституциялык мыйзамда дагы кээ бир пункттары бар, мындай орусчасы менен кыргызчасы бири-бирине дал келишпей калып аткандары бар. Кыргызчасынын грамматикалык дагы бар, мааниси келбей калып атканда да пункттар бар, бирок жалпысынан мыйзам иштеп атат. Мыйзам иштеп атат, бирок буга өзгөртүүлөр керет деген ой бар бул боюнча келечекте. Урматтуу көрүүчүлөр, мен дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Биз түз эфирде талкуу жүргүзүп жатабыз. Ал эми сиздер кызыккан суроолоруңуздар болсо, суроо узатып жооп алсаңыздар болот. Талкуулап аткан темабыз ушул 27 февралда боло турган шайлоо. Деги эле ушул жалпы шайлоо тууралуу сурооңуздар болсо узатсаңыздар болот. Бизде байланыш бар экен. Эгер мүмкүн болсо кабыл алсак. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Мен айтайын деп атам. Мына уже экинчи болу шайлоо болот Свердловский, Первомайский районунда. Эми бул шайлоо мен билбейм. Элдин ишени жок болуп калды. Биздин депутаттарга. А если дагы элдер келбесе дагы 3-чү жолу жасайсыңар бул шайлоону. Эми бул депутаттар эмне үчүн бул жогорку кеңешке кирет? Өзүнүн бизнесин эметкенге, өзүнүн жумуш жоктор кирип атат. Анан кийин депутатка барабыз десе, депутат жолду жогорку кеңеште отурабы, жолбосо өзүнүн жумушун жасап жүрөбү. Ошондо биз билбейбиз. Ошону кантип вопрос решать? Вот казыр мен көрүп атам, депутаттар отурушат. Ну, көбүнчө безграмотный депутаттар. Ошону кантип, ошолор биздин эмеси кантип решать этишет. Чоң рахмат, урматтуу көрөрман. Кызык эле чындыгында эле. Бул шайлоодо дагы жанагы баарына каршы деген графа дагы утуп чыкса, эмне кайра шайлоо өткөрөбүзбү? Албетте, кайра шайлоо боло берет. Ушул талапкерлердин бири утмайынча кайра шайлоо боло берет. Ал 2 округда боло берет. Шайлоо качан болбой калышы мүмкүн? 4 жылдан кийин ошо жогорку кеңештин мөөнөтү бүтөөрүнө 1 жыл калганда ошол округтан, бир мандаттуу округтан депутат болуп отурган жаран кандайдыр бир кызматка кетип, же болбосо ошол мандатынан ажырап калса, ошондо ал округда шайлоо болбойт да, кийинки жалпы парламенттик шайлоону күтүп турушат. Ага чейин, мисалы азыр мына депутат болуп отурушат да, мүмкүн бир кызматка барат, мүмкүн чет өлкөгө чыгып кетет, же болбосо кандайдыр бир нерсе болуп мандатынан ажырап калса, ал округда да кайра шайлоо болот. Кайра эле ушундай шайлоо өтөт. Шайлоонун мөөнөтү ал кайрадан шайлоо эмес, ал жаңы шайлоо болду эле, кадимкидей жанагы мөөнөттөрү жакшынакай эле өтөт. Эми депутаттардын сапаттуулугу боюнча мурунку биз адам ушундай экенбиз, баягы мурункуларды эңсеп эле, илгери ушундай болчу, илгери деп. Эми сайыздын убагында маселе деле чечичи эмес да, алар үчүн чечичи кол көтөрүп берчи, аны жашырган эмне, баарыбыз эле билебиз да. Кийин
азыркы кээ бир саясатчыларды айтабыз да, ой мына ушулардын убагында күчтүү болчу деп. Алар деле жаш болуп, жаңы болуп келишкен. Мына азыр эле айтып кеттим, бул жаңы сазывда деле жаш жигиттер, кыздар келип отурушат депутат болуп, ошо саясатка аралашабыз, чоң саясатка аралашабыз деген ниеттери ишке ашып, шайлоочулар колдоп берип келип отурушат. Мүмкүнчүлүк бериш керек. Алар дагы өзү мүмкүн ушул саясий таланттары ачылып, мурун алган билимдерин пайдаланып, жакшы мыйзамдарды кабыл алганга аракет кылат деп ойлойм, ишенем. Эмне үчүн дегенде баардыгын эле жамандай отура берсек, булар башка жактан келген жок да, өзүбүздүн жарандар, өзүбүздүн кыргызстандыктар. Ошондуктан жаңы эле башталып атат. Азыр чын айтыш керек, буларга дагы ар кандай тренинг, окуулар дагы өтөт. Мыйзам кабыл алуунун технологияларын, кандай шарттар менен кабыл алынат мыйзамдар, айрыкча бюджетке тиешелүү мыйзамдар. Бизге жалпы жарандарыбызга эң маанилүүсү ушу бюджетке тиешелүү мыйзамдар да. Жанагындай пенсионерлер пенсиясын көтөрүү, же азайтуу, же жана пособие деген маселелер бар. Жалпы негизи бюджетке тиешелүү бизнести өнүктүрүү боюнча мыйзамдарды атайын анализдерден өткөрүп, андан кийин кабыл алыш керек. Канча окууда кабыл алат деп баягы билебиз, 3 оку деп коет, бирок 3 окунун ар бир окусунун өзүнүн ыкмалары бар да. Комитетте кандай каралат? Өзгөртүүлөрдү кайсы биринчи окууда киргизеби, же бизде дагы бир ошонун баардыгын үйрөтүп, бир сыйра даярдап, анан келишти дагы. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду узатсаңыз болот. Алло, саламатсыңар? Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен жамааты бир мен алдында бирөө суроо берип кетти. Канча жолу болот десе, эмне белги менин иним туура эмес жооп берет атай. Бул сиздин положение 100 жолу болсо 100 жолу эме өткөрөсүңөрбү? Ошо туура эмес да. Эгерде 1 же 2 жыл өтпөсө анда токтотуш керек да. Анан сен оюнчу кылып эле канча миллион сом кетип атат. Туура эмес бул. Мисалы үчүн экинчи жолу, үчүнчү жолу болсо токтотуш керек анда. Значит, элдер уже түгүлүп бүткөн. Анан экинчи замечание, булеки Центр избиркомунун мүчөсү отурганын айтып коеюн. Көп депутаттар, эми аны депутаттар бул тиешелүү, азыркы келип отурган депутаттар. Эмне болсо элдин атынан, мен силерге суроо эме берген эмесмин тиги голос. Эмче мени тиги кошосуңар? Элдин атынан келген биз анан эл шайлаган десе тиги министрлерди, ана тиги Садыр ким Акылбек Жапаров чакырып алса эле тиги министр эмне келбейт. Биз эл шайлаган. Силерди эл шайлаган эмес. Силер кара, ар бириңер карап койгула. Жанагы особенно бизнесмендер, жанагы тиги чоң думалары акчасы менен келген. Силер ойлогула, канча процент алгансың? Может, 0,5% алгансың. Анан элдин атынан сүйлөбө да. Чоң рахмат, урматтуу көрөрман. Рахмат. Бул мыйзамдын талабы, мыйзамда эч кандай чектөө жок. Биз Борбордук шайлоо комиссиясы ушул мыйзамды ишке ашыруу менен иш алып барабыз да. Уюштуруучу орган мындай. Уюштуруучу орган да. Добушту силер бересиздер, туура айтып атасыздар. Анан ал 25 000 добуш алып келдиби, 2 000 добуш алып келдиби, мыйзам ылайыгына жараша добуш алып депутат болгондон кийин алар элдин атынан сүйлөгөнгө толук укугу бар. Бизде элдин атынан президент, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары сүйлөйт. Алар туура айтып атат, биз элдин атынан сүйлөп атабыз деп. Ошондойлор келбеш үчүн сиз айтып атпайсызбы, шайлоого мен барган жокмун, добуш берген жокмун деп. Барышыңыз керек. Барышыңыз керек. Барып добуш беришиңиз керек. Барыңыздарды ошон үчүн шайлоого барганга чакырам. Мыйзам менен жашоого чакырам. Барыңыздар, ошондуктан шайлоого активдүү катышыңыздар, ошо добушуңуздар күйүп кетпеш үчүн, кошуналар менен, ошол көчөдөгү кварталдар чогулуп алып талкуулагыла. Шайлоочулар өзүңөр чогулуп алып талкууласаңар болот. Ушундай талапкерлер бар экен депчи. Кимиси мындай айтканда татыктуу, кимиси билимдүү деп талкуулап шайлаш керек да. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман? Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду узатсаңыз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Меники болсо суроо эмес, меники каалоо эле ошол жаңы шайланып барган депутаттардын баарысына ийгиликтерди каалайм. Мен айтып кетейин дегеним, ошо Первомайский райондон бир Капаров Чыңгыз деген жакшы билимдүү бала бараткан экен. Мен ошо балага аябай ийгилик каалайм. Рахмат, урматтуу көрөрман. Көрүп отурган телекөрүүчүлөрдүн баарысын ошол балага шайлоого чакырып. Урматтуу режиссерлор, эгер мүмкүн байланышты токтотуп койсоңуздар болот. Туура мындай үгүт иштерин кылган болбойт. Эмне үчүн дегенде баардык талапкерлерге бирдей болуш керек. Рахмат, шайлоого барыңыздар, ошо каалаган талапкерлериңиздерди колдоңуздар. Дагы бир маселе, жогоруда ушул көрөрмандардын бири ишеним маселесин көтөрүп атпайбы? Биздин талапкерлерге болгон ишенимибиз
калбай калды. Жанагындай шайлоого барбайбыз дегендейчи. Анан ушул ишенимди кайтаруунун негизги бир жолу ушул депутаттардын иши да. Андан башка да ушул биз саясий активдүүлүккө жарандарыбызды ушул өздөрүнүн жарандык позициясын билдирүүгө, жарандык милдетин аткарууга кантип үйрөтөбүз, кантип үгүттөйбүз, себеби ушул акыркы шайлоолордо баягы келгендердин саны өтө эле аз болуп атпайбы? Ушуну кантип көтөрсөк болот? Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай? Башка өлкөлөрдө деле ушул багытта иш алып барып атканын көрүп атабыз. Жакында эле Европада кайсы, Португалияда шайлоо болгон атат. Ал жерде ошо 40%дан төмөн түшүп кетти деп көргөзүп атты да. Мурунку убакта дагы ылый болуп кеткен, бир убакта көтөрүлүп, азыр кайра да кичине түшүп баратат. Бул шайлоого болгон ишеничтин кетип атканы деп. Жалпы бул жанагындай маалымат багытында дүйнөдө ушундай бат маалымат алмашууданбы, жана социалдык түйүндөрдүн өнүгүшүнөнбү, бул бизде эле эмес, негизи дүйнө боюнча тенденция бар, ушу саясатчыларга ишенбөйбүздүк. Америкада деле митингдер болуп, Ак үйдү басып алганга чейин кирип барышты. Андай болгон эмес да аларда делечи, канча жылда. Россияда болуп атат, берки Европада ковидке байланыштуу жанагындай митингдер аябай мындай массалык түрдө болуп атат да, ошол бийликке болгон ишеничтин кеткени болуп атат да, бүт эле жерде бар бул. Бирок ошол убакта деле сиз айткандай ушул ишеничти кайра келтириш ушул депутаттардын, өкмөт мүчөлөрүнүн, жалпы аткаруу бийлигинин, мамлекеттик кызматкерлердин ишине болгон мамилеси. Бул укук коргоо органдары болобу, врач, мугалим, ушул бардыгы мындай өзүнө коюлган милдеттерди так аткарып иштесе эле, анан ишенич болот. Анан ишеничти деле ким өлчөйт, кантип өлчөйт? Мисалы, мага жакпайт деп койсо эле жакпай калбайт да. Бирөөлөргө жаккан үчүн жанагындай добуштарды алып атышат да. Бирөөлөргө жаккан үчүн жанагындай өзлөрүнүн программасын айтып, колдоочулары болуп, кандай болгон күндө дагы шайлоодон өтүп, шайлоонун элегинен өтүп келип атышат. Ар бир сазыв келген сайын ушу жаңалануу болуп турат экен. Жаңалануу жанагындай 60-70% жаңалар келип турат. Алар да айтабыз, тажрыйбасы жок, булар эмне кылат, жаш экен дейбиз. Бирок ошол жерде үйрөнөт. Тажрыйбалуу аксакалдар да кирип атат. Билимдүүлөр да кирип атат, бизнесмендери да бар, мугалими да бар, медиктери да бар, укук коргоо органдарында иштеген адистер дагы депутат болуп атышат. Жанагындай комитеттерге бөлүнүп алышып анан иштешет. Айыл чарба багытында, экологиялык багытта, анан укук коргоо боюнча юристтерди көрүп атабыз. Мындай күчтүү юрист депутаттарыбыз жок эмес бар. Ар кандай маселе болгондо өзлөрүнүн пикирлерин айтып туруп атышат да. Алар дагы элдин мындай бир сүймөнчүлүгүнө ээ болуп атышат десек болот. Анан жалпы социалдык тармактарда мен ушунча эл колдойт дейт, бирок реальный добушка келгенде ал добушун да ала албай калып аткандар да бар да. Шайлоодон кийин чырылдап жатып калып атышпайбы? Анан мени ушунча эл колдоп аткан деп баардыгын ушул добуш менен чечилет. Кандай болгон күндө дагы добуш менен чечилет да. Ушул добуш маселеси, анан шайлоо системасы тууралуу ушул акыркы бир 2 шайлоону ушул биз жана биометрикалык маалыматтар менен, анан жанагындай автоматтык сынай турган үгөктөр менен өткөрүп атпайбыз, парламенттик шайлоолордучу. 2 эмес, бир топ. Президенттик шайлоону өткөрдүк 2017, 2015 өткөрдүк. 2015 2 президенттик шайлоо өттү десек болот. Парламенттиктен 3 өттү десек болот. Референдумдар өттү, 3 Анан ушул система канчалык деңгээлде өзүн актады, өзүн көрсөттү деген суроочу. Анан дагы эмнесин жакшыртышыбыз керек ушул системаны биз? Бул система өзүн актады. Билесиздер, мурун шайлоо комиссияларынын төрагалары менен, мүчөлөрү менен сүйлөшүп алдык дегендер болчу да. Баягы бул жанагы электронный урналар жок кездечи. Анан участоктон акимиятка чейин келатканда эле орто жолдон протоколду бузуп ийипти. Анан аким отуруп алып жазып коюптур деп жана административный ресурс дегенде барып шайлагыла деп деле айтчу эмес. Ошол протоколду өзгөртүп коюп эле отурушчу да бери жактачы. Азыр андай жок. Шайлоо комиссиянын ичиндеги процесс ачык, айкын, ар бир шайлоочу бир добуш деген принцип так сакталат бизгечи. Бул да болсо кыргыз мамлекетинин жетишкендигине кошсок болот да. Анткени башка мамлекеттерден келгендин баардыгы мындай таң калып, суктанып кетип атышат. Бул биздин системагачы. Иш болгон жерде катачылыктар да болот экен, кемчиликтер да болот экен. Өткөн шайлоодо кичине бир мүчүлүштүктөр болду, бирок ал ошо шайлоонун жыйынтыгына мындай өзүнүн кесепетин тийгизген жок десек болот. Баягы моралдык жагы болуп калды. Кичине ишенбестик жаратты деген. Бирок бир топ сын айтып жүргөн, катуу сын айтып жүргөн активисттер, саясатчылар келип тескерисинче колдоо көргөздү да. Бул системадан кайтпашыбыз керек. Азыр кийин
жанагы добуштарды сатып алуу, ар кандай административдик ресурс деген баардыгы шайлоо комиссиясынан сырткары болуп калган да. Көчөдө болуп калган мындай айтканда. Шайлоочу менен талапкердин ортосундагы. Ооба, бирок акыркы шайлоодо дагы бул багытта бийлик жакшы иш алып барды десек болот. Бул боюнча дагы билесиздер, бир топ иштер болду. Мындай бир тынч болгонго жетип калды. Кээ бир талапкерлер, мисалы, Кыргызстан баарын тааныбайт да, шайлоочулар отурат. Азыр өзүлөрүнүн районунан бирөө шайланып келсе, мүмкүн акча мененби, же кандайдыр бир себептен шайланып келсе, ошону жаман көрүп, баардык 90-ын жаман көрөт да. Бирок биз билебиз, кээ бир көпчүлүгү, мисалы, ошол жанагындай мыйзамсыз иштерге барбай эле депутат болуп келип отурушат. Биринчи ирет депутат болуп келип отурушат. Элдин колдоосу менен. Ушул баягы сиз жогоруда айтпадыңызбы, азыр биздин системада, ушул системадан көз каранды болбогон, ушул бир таасир этип аткан негизги бир эки фактор калды. Ушул биринчиси добуш сатып алуу, анан административдик ресурс. Административдик ресурс ушул өткөн парламенттик шайлоодо аны басаңдатуу боюнча жакшы аракеттер көрүлдү, бирок добуш сатып алуу дагы деле болуп атат. Эми бул баягы талапкер менен тиги шайлоочу ортосунда бир соода мамиле болуп атат да, ушуну жокко чыгара албай атабыз. Бирок ушул мурдагы жылы өткөн шайлоодо форма 2 деген болду эле. Бул баягы шайлоодун жанагындай бир бийлик алмашууга чейин алып келбедиби? Бирок кийинки ушул былтыр өткөн шайлоодо мунун зарылчылыгын көрдүк. Себеби ички миграцияда жүргөн канча талапкерлерибиз добуш бере албай калды. Ал эми жанагы преференциялык система форма 2де таасир этпей калып атпайбы? Ушуну кийинки шайлоолордо киргизишибиз керекпи же кандай? Туура, бул форма 2 дегендин эмне үчүн кылган болушу? Сиз айткандай ички миграцияда жүргөн биздин жарандар шайлоого болгон укугун пайдаланыш керек болчу. Бул конституциялык укук, конституцияда жазылган ар бир жараныбыз 18 жашка толгон шайлаганга укуктуу деп. Ошол укугун пайдаланыш керек да. Анан преференциялык система менен бул эч кандай баягы форма 2 бир нерсеге таасирин тийгизе албайт болчу. Ошондуктан анткени талапкерлерге Баткенден деле, Бишкектен деле, нарын таласта деле шайлай берсе болот да. Ошондуктан муну кайра киргизсе болот. Ошондо жанагы 35-40% деп атканыбыз бир 50%га чыгышы мүмкүн. Келгендердин саны эмне үчүн дегенде 2020-жылкы шайлоодо 485 000 жараныбыз форма 2 менен арыз жазган экен. Ошондо 500 000 болуп атат да. Бул ошол пайыздык көрсөткүч кадимкидей эле көбөйөт. Бирок бул мындай кандай десем, муну менен биз пайыздык көрсөткүч деп бир план эмес баягыдай. Бирок ошол шайлоочунун ар бир шайлоочу маанилүү да, укугу да. Ошол ар бир шайлоочу маанилүү, ошол ар бир шайлоочунун добушу маанилүү. Ошондуктан муну кайра киргизсе болот. Анан форма 2 менен бирге ушул биздин социалдык өнүктүрүү министрлигинин миграция кызматы берген акыркы маалымат боюнча 1,118,000 жараныбыз сыртта миграцияда жүргөн экен. Алардын шайлоо укугун бир аз сандагы бир шайлоочу катышат туруш, тышта жүргөн. Ушулардын кантип көбөйтсөк болот? Кыска нуска. Быйыл 58 участок ачылды, шайлоо участкасы чет өлкөдө биздин жарандарга. Жалпысынан 80 000ге жакын жараныбыз жана консулдук учетко туруп, ушу шайлоо тизмесине кирди. Бирок шайлоого келгени бир 8800 ушундай эле болду да. Эми туура түшүнүшүбүз керек, алар ал жерде жүргөндө ойноп жүрбөй эле да. Эртеден кечке чейин иштейт. 10 саат, 15 саат иштегендер бар экен. Анан шайлоо участкалары баягы шаарларда ачылды да. Анан бир райондо иштесе, ошо бир добуш берет элем деп райондон келиш дагы айрыкча көбүнөсө биздики Россияда да. Анан Россиянын региондорунда ошол шайлоого келиш деле маселе. Ошондуктан аларга бирок биз шартты түзүп бере беришибиз керек. Анан келеби келбейби ал өзү чечиш керек да. Бул укук. Шайлоо деген бул укук, милдет эмес. Бирок ошол укукту ишке ашырууну мамлекет шарт түзүп беришибиз керек. Чоң рахмат, Озорбек Казиевич, биздин студияга келип сурообузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, маек берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз 27 февралда боло турчу ушул Бишкек шаарындагы 2 округдагы парламенттик шайлоо тууралуу сөз кылдык. Белгилей кетсек, дал ушул 2 округда ушул 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо ушул 2 округдан ат салышкан талапкерлерге караганда баарына каршы деген добуш берүү графасы басымдуулук кылгандыктан ушул 2 округда жыйынтык жокко чыккан болчу. Андан кийин кайра шайлоо дайындалып, мынакей ушул 5 күн, 6 күндөн кийин 2 округда шайлоо өнөктүгү өткөнү жатат. Бардык ушул 2 округдан шайлоочуларды өздөрүнүн жарандык позициясын, жарандык милдетин аткарып, шайлоого катышып, добуш берүүгө чакырмак элек.
Кийинки чыгарылыштан амандашканча саламатта туруңуздар. Берүүнү мен Амантур Шергазиев алып бардым.